Бухарида риваят келет, Ибн Маджада дагы, Жабир разияллаху анхудан пайгамбарыбыз айтат: "Рахималлах абдан самхан ида баа, самхан ида штара, самхан ида иқтада." Пайгамбарыбыздын дуасын алганга ким таяр? Биринчи ушу менен сүйлөшүп алайын. Пайгамбарыбыз дуа берип атат азыр. Ошо содагерлерге дуа берип атат да. Содагерге дуа берип атат. Ошо дуаны алганга таяр болсок айтып берейин. Болду. Алла райымына бөлөсүн деди. Пайгамбардын дуасы давно кабыл болгон. Кыямат күнгө чейин ким ушуга түшсө, ушу линияга түшсө эле болду. Пайгамбардын дуасын алды да алчы. Пайгамбарыбыздын дуасын алган киши кандай болот ай? Сөз бактылуу болот. Сөз ийгиликте болот. Сөз жеңиште болот. Сөз утукта болот. Сөз көңүлү ачык болот. Алланын райымы жаап турат буга. Себеп пайгамбарыбыз ушундай дуа кылган. Алла райымыңа бөлө деген. Райымыңа ал деген. Кимди? Bir nese satkanda, satıp alganda, karızında olaganda jumşak bolsa deydi. Mına ketibaganda. Mına hazır inşallah bizdin mamleketibizin 90% barıda sodager bolup kaldık da. Biri jer satıp atat, biri uy satıp atat, biri kartoşkasını satıp atat, biri giyimin satıp atat, biri maşinesini satıp atat. Şundayım. Barımızdan uşun içindeyiz de. Je bir nese alıp atabız. Мына эмнени Азияга кирип алып, дагы эмне дегенде народный ыксасы. Же биресе сатып атабыз, же бирөөгө акча берип ала албай жүрөбүз, Ушундайлар барбы? Акчасын берип ала албай жүргөн. Бүгүндөн баштап сөккөндү токтотуң. Сиз сөксөңүз деле сөкпөсөңүз ал укпай калды да. Күнөө сизге жазылды да. Эмне кыласыз ошону? Бирок туган, караңыз. Пайгамбарыбыз айткан саллаллаху алейхи ва саллям: Матал гани зулмун. Мүмкүнчүлүгү бар карызды бергенге бай адамдынчы шылтагы зулумдук деген. Бул деген кандай? Бергенге мүмкүнчүлүк бар. Азымна турат, анада яраңда шылтоон айтып бербей атат да. Зулумдук деген. Кембагал болсо, сиз убакыт берип коюңуз. Алла Таала сизге мөөнөт берет туган. Сиз кечирип коюңуз, Алла сизди кечирет. Siz jumshaq qilib qo'yingiz, Alloh sizga jumshaq qiladi. Al jaza min jinsil amal. Bunday so'z bor. Aqsichi, qaysi amalga jarasha beriladi da. Siz birovning qursag'ini to'yg'ozingiz, Alloh taolo sizni hech qachon ochqa qoldirmaydi. Al jaza min jinsil amal degan ушул. Berile turgan sıylık sizin amalыңызга жараша. Sizin amalыңызга жараша. Allah эгерде кааласаңыз, мени райымы менен сыласын десеңиз, жетимдин башын сылаңыз дейт. Дейт эге? Айыбы жок адам жок. Бирок ол айыптычы ар кимге жайган ал азаматтык эмес ал. Ал кордук ал. Ал адамдык эмес. Адамдык касиет, эгерде кыйын болсоң ошонун айыбын жок кыл. Айыбын кетиргенге жардам бер. Андай колдон келбейби, аны айыбын башкаларга айтпай эле кой. Башкаларга айткан ушул ата гыйбат дейт. Айыбын жашырсаң, Алла сени айыбыңды жашырат. Сенде жок айып. Эгерде бирөөнүн атайы айыбын бар бекен, жок бекен деп аркасынан түшүп алсаң издегенге, угуп кой. Алла артынан түшөт. Айыптын жары бирөөгө айтып калып сүйүнүп атасың. Эртелүү кеч Алла сени үйүңдө отургузуп шерменде кылат. Кандай кылат ал өзү билет. Сен өтө эле шулум, өтө эле куу болуп көрүнбө Алла Таалага. Алла Тааланын ушундай бир иш кылып коет, өзүңө куулук кайта турган кылып коет. Ошон үчүн мындай жинсин амал деп коет турган. Ошон үчүн биз жакшылыкты кыла берели. Курсагын тойгозо берели. Алла бизди ачка калтырбайт. Так. Кечире берели. Алла бизди күнөөкөр калтырбайт. Күнөөбүздү кечире берет Алла. Күнөө менен калтырбайт. Түшүндүңбү? Бирөөлөрдү жашыра берели айыптарын. Алла биздин айыптарды жашыра берет. Бизди шерменде кылбайт Алла Таала айтат. Ачууңуз келген ачууңузду басып коюң. Жараткан Алла субханала таала эртеге
наразы болуп ачуусун бата турган ошондо сизге ачылмас болот.